Арыбасын, ару кыргызым, бар болуңуздар. Өткөрүп ичиндеген доорлорду кечээки чындык бүгүн жомок болду. Чындыгында эле карап отурсаңыздар, өткөн доорлордогу жомок деген нерселердин баарын бүгүн көзүбүз менен көрүп, колубуз менен кармап, чындыкка айланды. Ал эми бүгүнкү жашообуз эртең бүрсү күнү жомокко айланары чындык. Bir акым айткан, бүгүн биз бул жашоодо конокпуз. Эртең барып, баарыбыз жомокпуз дегендей. Кылымдар улам алга сызган сайын өзгөрүп, эли жериң, сууң, сайың өзгөрүп, адамдардын пейили да мезгилдей алмаштырат кышын, жайын. Бүгүнкү күнү артылып те аламдан келген сырларды алдыга төгүп барарбыз. Жараткан берген болырлар эми жадыратып аларбыз. Атаңдын көрүү дүнүйө асмандан түшүп келемин кыргызга берип береке. Мына минтип айтамын улуу белегим. Барың арманда келгиле, баатыр болуп тургандар. Манасты эми көргүлө, бактысы кыргыз бар бекен. Баатырлар менен бир болгон кыргыздын күнү кайда экен? Кара таман кыргыз деп Аскардын оолу Акайдын айткан жери кайда экен? Күтүп турам кыргызым, келгиле мында келгиле. Эмне үчүн кыргыздар бүгүн жарыды болду дейт. Жаратылыш берген жол эмне үчүн ылдыйлап анан койду дейт. Кутман курак кут болсун, 30 жыл толгон кыргыздын өлкөсү эми бийиктеп тура турган күн болсун. Кайдыгер болуп калбагын айтып берем сырларын, кыргыздын эмне үчүн алданып көп элдерге барганын. Атаңдын көрүү дүнүйө бактысын Кудай берсин дейм, бактылуу болуп кыргыздар улуу жолго келсин дейм. Урматтап жолун берсин дейм, урпактары бизди карашып, күтүрөшүп, улуулук сырын көрсүн дейм. Бүгүн өзүңүздөр байкагандай, мейманда Өмүрбүбү Бегалиева, аянчы, философ, манасчы. Өзүнүн бал китеп деген китептеринде биздин өткөн атка минерлерибиз жөнүндө, алардын жасаган иштери жөнүндө, ошо 90-жылдардан баштап биздин президенттерге көп нерселерди ачык айткан, ачык жазган китептеринде маалыматтар бар. Алардын бараткан жолунун кээ бир жеринде кыйшайып кеткенин, кыңайып кеткендерин айткан ырлары ошол президенттердин убагында эле жарык көргөн. Алардын мындайча айтканда каарына да калды, назарына да калды, өтө катуу киришип тоскоол болгондор да болду. Бүгүн ошол 30 жылда эмне болгонун Манас атанын жазган берген, мындайча айтканда, ааламдагы каттары жөнүндө кеп кылмакпыз. Азыр сөздүн башында айткандай кыргыздын келечеги жөнүндө баштап келди. Мен тоскоол болгум келген жок. Бул нерселерди өзүңүздөр билесиздер, аян алгандан кийин аны бөлгүн келбейт экен. Анда эмесе дагы бир ушул кемчиликтери жөнүндө китепте айткансың, жетишкендиктери жөнүндө деги эле жалпы бир кандай маалыматтар берип атат бүгүнкү күндө Манас ата. Ошону өзүң ушу Манастын ыргагы менен деп айтып атасың, ошо Манастын обону менен, ыргагы менен сөз кезеги сенде. Берекесин төгүлткөн бул дүйнөдө те асмандан улуу сырлар көрүнкөн. Кудай менен бирге болуп бактысын Кудай айтканда, кыргыздын жолун жашырбай айтып жатканга уруксат берди. Көргүлөчү кандай экен улуу сырлар асманда. Ардактуу Манас чаап келип жерге түшүп жатканы, берекесин көрөм деди. Кыргыздын насил менен жер бетинде асылдыкты басканы.
бара турган жолдорунда бакты таалай улуулуктар ачылсын урмат менен көргүн деди мына ушул улуу Манас дастаны. Урмат менен көргүн деди ушул болот келечекте улуу Манас дастаны. Тарых жолу, жаңы жолду баштадык. Жаңы сырлар, жаңы издер ачып бүгүн жазганы, жадыраган бийиктиктен келген акыл, тунуктук бүтүн дүйнө каптап кетет. Бүтүн дүйнө каптап кетет. Эр Манастын баскан жолун бүт дүйнөгө чачканы. Шашылдыңбы, кыргыз? Артылып карап көрчү. Арт жагыңда ким турат? Эр Манасты колдой билсең, кең ааламдан сыр сурап, ар кимиңе келет деди жакшылык. Улуулуктун улуу жолун бирге кылып бастырып. Кенедейден Манас менен бирге бол. Жаратканга баргын сурап, улуулуктан ушул жол. Көрдүңөрбү, кандай экен? Жараткандын дастаны, жарды деген кыргыз бүгүн улуу жолду алып бара жатканы. Көрдүңөрбү, кандай экен кыргыздардын асманы. Атаңдын көрү дүнүйө, күндө көрүп кыргыз деген үйүмдө. Урмат менен карап бардым. Манас сөзүн сүйүнө. Улуу дастан Манас сөзү деп аталды билгиле. Улуу дастан Манас сөзү келечекте. Келечекте аны биле жүргүлө. Кемибеген улуу жолдор Эр Манастын дастанында Манас сөзү деп аталат. Аны кайра көргүлө. Күтүрөгөн улуу журт, кенен тала, бийик тоолор, жашыл токой өйүздөр, шаркыраган аккан суулар, бапыраган кыргыз эл кымбаттыкты бирге кылып бара жатат. Карап көрчү, ушул жер. Үмүт кылгын, урмат кылгын, жадырасын күн нуру, жакшылыктар толуп келди. Мына ментип бул жолу. Бурмалаган кээ адамдар өзү түштү капканга. Жок болушталар бүтүн. Алтын, акча тапканга. Арамдыкты басып алган, адалдыкты жок кылган кээ бирлерин Кудай өзү жок кылганын көргүлөчү шашканда. Көтөрүлсүн көңүлдөр, бийиктиктен келсин улуу өмүрлөр, келечектин бүтүн баары бирге болуп кучакташкан көңүлдөр. Күттүңөрбү ушул сырлар, күттүңөрбү улуулук, күттүңөрбү махабатты бирге келген журулуп. Жогундукор кесирлерди жок кылалы келгиле, берекесин кетирбесин кең Манастын төрүндө. Улуу элди жаратканды көргүлөчү улуу Кудай жеринде. Жүрөгүңдө сулуулук бар, демек сенде жылуулук. Жүрөгүңдө жылуулук бар, демек сенде улуулук. Бирге болуп катарлашып турган кезин бир бололу жуурулуп. Эр Манастын
келген тұшу кемітпестен тағдырды келечекте бірге қылып мұнамен теп ұлы жолға ұлы оттар жандырды. Жандырмағын таба білші, қандай екен асыл көңіл қандырды. Асыл көңіл қайдан келеді? Ал ұлылық сапаты, асылдықты берген Құдай жер бетінде сені ұйық жаратты. Жардам қылсын жаратқаным. Күнімізді ұлы Құдай менен бірге таңшы батып баратты. Батырларды чақыралы, Ерманастың жанында хан Бақайды келсін дедік, мұна бүгін дағыда. Қаны кейді көргілөчі, енен келді, алда келіп жаныңа. Жадыраған сұлу қыздар келгілечі бүтін ағып, қаны кейді енекеңден бағына. Бардым баштап, тосып шықтық, Ерманасты, ерегішкен дұшмандардың көрдім кеткен жылдырын. Манас келіп қолын сұнды, көргілөчі қандай екен қолдырын. Майланып тұрғандар қорқпоғыла, жақын мында келгіле, жарашықты өмір берет. Жандап өзің Ерманасты көргілі. Көлөкөсі қандай екен? Көкірегі кең бекен? Ерманасты көру деген бұл өмірге тең бекен? Қырғыздардың бары көрсін, Ерманасты көргілі, ерегішкен дұшмандарды жоқ қыларын айтып анам бергілі. Беттеп келді 40 жыл осо, берешендік жаратты, бектерменен бірге болып қырғыз деген елді сүріп баратты. Бұлыт асты жер үсті, 8-ші қатмар менен ұлы сырлар келген кезде Ерманастың екі жақта қанаты шығып барды. Жадыратты дүнені жақын келіп, мұнамындай айтып сөздер гүлдеді. Құтман жұртым, қырғыз менен бірге болып, ұлы жолды қатарлашып жаратсақ, кең аламдан келген сырлар бірге оқып баратсақ, андай еле биіктіктен Құдай айтып өзі сүйіп баратады. Өртті қырғыз түбөлүктүү эл болсун деп улуу сөздү жаратат. Түбөлүктүү эл болсун деп Кудай өзү улуу сөздү жаратат. Жандырмагын таба албаган адамдарга айтарым, манас сөзүн кечиктирбей кабыл алгын, жамандыкты кайтарсын, каратаман атагандар жарды болуп түбөлүккө жатарсың. Акай уулу Аскардын айткан сөзү бар эле. Кыргыздарды бүтүн жарды кылдып салды эле. Кандай гана арсыздыкты жаратып алып барды эле. Жарды болуп каларсың. Түбөлүккө алган жолдор кыргыздардан сен да эми түбөлүккө алыс болуп каларсың. Кыргыз элин жарды деген адамдар жардылыкты алып өзү алгандар. Жандырмагын таба албаган улуу жолдо
Кыргыз менен карманбаган кандай жарды адамдар. Жардылыгың арттырар, жамандыктын жолун көрдүң, ар жолуңда шарт курар. Шарты ушул: келе албайсың кыргыз жердин төрүнө, кыргыз менен бирге болуп аны сүйүп көрүүгө, кучакташа албайсың сен кыргыз болуп жүрүүгө, комар гана ала тоодо кыргыз болуп тээ бийикте өрүүдө. Өрттөнгөнүң ушул да, өктөм сүйлөп барсаң да, бийик болуп тура албайсың тушуңда. Тагдыр сырын көрдүңбү? Табышмактар көп экенин бул дүйнөдө. Билген адам өзүн өзү көндүрдү. Сен де эми көндүрө көр өзүңдү. Акай уулу Аскардын бүгүнкү күн ал сөздөрү жер үстүндө көмдүрдү, ал өзүн өзү көмдүрдү. Көрдүк сенин келгениң, уялбастан уурдабадым жебедиң деп көргөнүң. Көрдүм сенин келгениң, көрөнгөсүн элдин казып бербедиң. Жок кылам деп жаштарын, кийинки муун чыга албаган кичинекей баштарын. Бактысында таалайын, тагдырында бирге болчу жандарын, кысып салдың кыргыздын бүт балдарын. Кийинки муун кандай чыкты? Сүйнөрсүң билип анын кандай болуп калганын. Сабатсыздар көбөйдү. Бүтүн балдар кайда барын биле албастан көрүнгөнгө жөлөндү. Билесиңби? Ошол балдар көрүнгөнгө жөлөндү. Көрдүң өзүң. Чачылды бүт кыргыздар, талаалап бүт кетишти, тагдырында айтылбаган бир шумдукка жетишти. Жөндөп бири барбады, жомок болгон кыргыз жолун тандагандан ошондо да жамбады. Бири кетип оруска, бири кетип конушка, кымбат сырын жоготуп кыргыздарды курут кылдың. Ушул жолдо билгин эми кайра келип кыргызымды улут кылдым. Манас сөзүн уга билсең, кыргыздарды курут кылдың. Эр манасмын келип кайра кыргыздарды улут кылдым. Талаа түзгө кеткендер, таңшый албай жер алдына өткөндөр, күндүз түндө кыйналышып, ыйлап көр астына жеткендер. Кана айтчы, кандай экен кыйынчылык кыргыздарга берген адам көпкөн эл. Көрөнгөсүн бербедиң. Кыргызды сен соолуттуң да өз жериңе келе албадың. Келсең дагы кыргыз элин көрбөдүң. Көлөкөлөп баргандар эл ичинде элдин нанын уурдап абдан алгандар. Тагдыр ташын талкалашып башка жерге кетип бүгүн калгандар. Унутпагын улуу журтту кыргыз болуп жангандар. Жандырмагын таба алган
тагдыр менен бирге болуп бара алган айрымдары кыргыз болуп жаралды. Кыйналса да кыргыз үчүн кол курашып бара алды. Кыйналса да кыргыз үчүн кол курашып бара алды. Темселешти, терип келди оока ташын. Тескейден темселешти, оо жалышты айрымдары башка элден, бош жерден. Жүлөнүштү эр манаска кыргыз менен 5 жерден. Ар бир жерин айта берсек, ал сырларга бет келген биринчиси кыргыз жери, кыргыз менен эптелген. Эртеңки күн кайда болот? Келечектин жолдорунда кыргыз бүтүн болуп пайда болот. Орус жерин жерлеген кыргыздарда алда качан ал элдерди эл деген. Эрмек кылып барышкан жок, чакырбады адамдар жок кел деген. Ошентсе да кыргыздар бар, ал жерлерди жердеген. Орус жерин кармап турсун кыргыз деген эл менен. Эртеңки күн кандай болот? Тагдыр кайда бурулат? Кемитпесин бул жолдорду, ушул жолдор бирге болуп курулмак. Каратаман кыргыздар жок, баары бирдей бийик болуп жыйылмак. Жылдар өтөр, тагдыр чечер, табышмагын табышар. Бийиктиктен келген нурлар мына минтип айтып күндө бир силерге жабышар. Жараткандын көлдөй сүйүү, махабаты жуурулуп, кыргыз менен бирге болуп, бүтүн дүйнө калышар. Уккуладым, кыргыз менен бирге болуп, бүтүн дүйнө жарышар. Жандырмагы кыргыздын мына ушунда, аны кыргыз келечекте табышар. Экинчи жол эрмек кылып барбады, эрдем сиңген кээ бирлери бирин бири алдады. Уруксаты жок болсо да кыргыз жолун жөн жерден бир кармады. Кандай экен кыргыздардын улуулугун алдады. Улуу кыргыз болгон деп жазылгандар жазуулар ал жолдорду тепсилешип салганы. Тектир жол болор, теңирден келген сел болор. Кыргыздын ошол жолдорун колдошуп бирге барышар. Бул дүйнөдө эл болор. Экинчи жол келээрин, эрмек эмес бул жолдор бүтүн дүйнө көрөрүн айтып берем. Кыргыз менен эрлерим. Эртеңки күн эрегишти салбаган, эзелкинин жолун бирге алып барбаган. Адамдарды Кудай дагы улуу сырга кармабаган, салбаган. Эзелкинин жолдору, эртеңкинин ойлору жомок эмес бул сырлар. Билгиледим, Кудай ушул сырларды бүтүн бойдон колдоору. Кыргыз деген эл болор, эртеңкиге тең болор. Эртеңкинин күнүндө кыргыз бүт дүйнөгө сел болор. Үчүнчү жол урмат менен караган, кыргыздардын ал жолдорун бийиктикте самаган. Бара турган жолдорунда оңду солду кармаган жаштар өсүп жетилер.
жарты болып тұрса да, ал жолдорда башқаларын келтірер жандар болады дүйнөдө. Акай уулу, сен Аскар, жаштарды жарты кылдың дейт. Жарты болып тұршат, жаман жолды сундуң дейт. Үчүнчү жол эс болот. Эс акылга берчү улуу кез болот. Жаштар чыгат кайрадан, жарты эмес бүтүн болор сес болот. Акыл эси бүтүндүк кең ааламга келип, мына казык кагып күтүндүк. Кең ааламдын казыгын кыргыздарга байлады. Кызыктуу жол ушул жол. Кудай өзү мына минтип бул жолдорду бийиктетип кармады. Үчүнчү жол кез болор, акыл эске тез толор, жаштар өсүп жетилер, жарды эмес бүтүн болуп кезигер. Көрөңгөсүн байлаган, улуулуктун сырларына айдаган, акыл эсти Кудайдан алып мында камдаган. Ушул жолду күтүнсөк, келечектин жолдорунда бүтүн болуп, бүт дүйнөгө жетилер кез болорун ар бириңе салабыз. Ардактуу жолду муну ушинтип бүтүн кылып алабыз. Эсиңерге салгыла, үчүнчү жол акыл эске кез болор. Акыл эси жараткандын алдыңарда тез болор. Бактысын Кудай байлады, бардык жолдун ыйыктыгын камдады. Көргүлөчү, кандай экен? Даанышмандык байлады, таңыркабай тургула, кыргызга бул жолдорду Кудай өзү камдады. Кутулбагын бул жолдон, камдагыла жолуна, келечекте балдарды ушул жолго алып барып, салып алгын койнуңа. Күтүнгүлө, улуу жаштар, улуу жолдор келсин дейт, келечекти келчү балдар ушул жолдон өз казыгын алып бирден көрсүн дейт. Бул казыкты байладык, камдап бүгүн алды жака алып барып, бүтүнгөнгө ар бир кыргыз жандадык. Карап көрдүк ар бириң жандап жүрүп, жалган бекен чын дилиң. Жагымпозсуң, жамансың, же кыйынсың, улуулукту алар жолду алгансың. Карап баарын турабыз бүгүнкү күн, ар бириңе сурак салып, улуу сөздү угарбыз. Урмат менен караган, улуу жолду самагандар бирге болуп жаралган. Мына бүгүн ушул жолдор ар бириңде каралган. Карап көрүп араңарда, сындап көрүп жатабыз. Сулуулукту, улуулукту ала алган журт. Ушул жолдо таңды бирге тосуп, кучакташып кайтарбыз. Кутман журттун үчүнчү жол турагы, улуулукту сапар кылчу улуу жолду сурады. Урмат менен карагандар кана карап тургулачы. Түшүнөбү? Манас айткан бул сөздөрдү кыргыздар бар. Угалабы? Угарбы? Көңүлүңөр чак болсун. Бүтүн дүйнө шат болсун. Шапар тээп бараткан адамдарда ак болсун. Жан дүйнөңөр берилсин бир Кудай деп. Алар бир Кудайга жалынгандан ыйыктыгы көрүнсүн. Көлөкөсү
Кудайдын жер бетинде көрүнсүн. Кыргыз бүтүн Кудай менен бул дүйнөгө бөлүнсүн. 4-чү жол катары Кудай менен бүтүн кыргыз бир дүйнөдө көрүнсүн. 4-чү жол катары түбөлүктүү жолдун ушул атагы кыргыздардын бара турган катары. Эр кабылан манасты алдыга баштап бара алсак, демек Кудай менен бирге болуп жаралсак, түбөлүктүү калган эл бир Кудайга берилген адамдарга улуулукту салган эл. Сунулган колдор беришен. Болгонунан көрөрсүң, жалгыз Кудай бүт баарын, кучактарын, өбөрүн. Мына шунда сезесиң да, жолуна Кудай көнөсүң. Курмандык чалып турарсың, Кудайдын сөзүн угарсың. Кудай менен биригип бүтүн дүйнө болорсуң. Бул дүйнөдө сен өзүңө толоорсуң. Көзүң ачып карарсың. Сүйлөбөстөн адам менен сырдашып сен барарсың. Көзүн ачып караса, ал көзүнөн бүт дүйнөнүн сырларын сен табарсың. Кудай менен сүйлөшүү, ардакташуу, үндөшүү, улуу жолду аларсың. Мына ушунда сен ошондо жылдыз болуп жанарсың. 4-чү жол ушул жол. Адамдардын сырларын бүт билгенге, сурабастан анын ичиндеги чын дүйнөсүн көргөнгө мүмкүнчүлүк аларсың. Түшүндүңбү, карагым? Түшүнбөсөң, сурак салып барарсың. Түшүндүрүп барарбыз. Ар бир адам сүйлөшүүчү жолдорду түшүндүрүп аларбыз. Унчукпастан түшүнүү бул бийиктикти күтүнүү. Кудай менен сүйлөшүү, ал бийиктикке үндөшүү. Кудай айтса бир сөзүн түшүнүүгө жарасаң, демек сен улуу жолду аларың, Кудай менен бирге болуп каларың. Түшүндүңбү? Жан дүйнөңдө жанарың, сөз айтпастан Кудай үнүн жан дүйнөңө саларың. Ардактап бүтүп барарың, адамдарда асылдыкты бааларың. Кимиси мыкты, кимээр, аларды өзүң эле билип күндө барарың. Демек сен Кудай менен бир жолдо бүтүн болуп каларың. Ардактасаң, биле алсаң, ардактуу жолдо жүрө алсаң, 4-чү жолду ала алсаң, демек сен бул дүйнөдө түбөлүккө кала алсаң, жаның болот жаннатта. Жардамы Кудай болот дейт. Жаннатта бирге калмакка. Кандай экен жолдоруң? Ишендиңби? Улуулук деген салмакка. Адамдын жаны бар болот. Денең өлүп калса да, түбөлүк жолго зар болот. Арамзалы калгандар адамзатты курутуп, тепсилеп күндө баргандар отко барып түшүшөт, чыркырап күйүп жандары, алар түбөлүк жолдон колдорун
бүтін үзішөт. Өлгілі адам бола алсаң, улуу жолго бирге болып тала алсаң, анда эле түбөлүк жолду аларың, сенин жаның түбөлүккө Кудай менен бирге болып каларын эсиңерге салабыз. Эрмек эмес бул жолдор адамзаттын тагдыры. Эсиңе келген адамзат Кудайдын чындап бардыгы. Түбөлүк болчу жолдордо анын салган жардыгы, осуяты, көрсөтмөсү жолдору, көркөм айтчу ойлору, салмактап турчу сырлары, сар санааңды жок кылып, жан дүйнөңдү гүлдөткөн улуу бийик ырлары. Айланаңда болсун дейм, жан дүйнөңө толсун дейм. Жомоктон келген салтанат дүйнөңдө бүтүн болуп койсун дейм. Коркпогун улуу дүйнөдөн, улуу дүйнө салтанат, дүйнөсү Кудай тээ бийикте, бийик ыйык болчу мархамат. Марттығын Кудай көргөзсө, алдыңа коёр сыйлыгын. Кудайдын берген сыйлыгы сенин түбөлүк болчу жылдыгың. Коркоктор нени кылышат, жер бетинде сыйлык үчүн биринин бири чачтарын күндө жулушат. Жер бетинде сыйлыктын кереги не деп айтты. Керемет Кудай турганда тагынган медал ордениң, өкмөт берген көр жериң жарабайт деди бийикте. Жамы журтту көрө алган, адамды сыйлап тура алган, улуу журтту биле алган, улуу Кудай жолунда ардактуу жолду көрө алган адамда болот сый урмат, ал Кудайдан келген улуу зат. Урматтап жолун бара алсаң, улуулук жолун мына ушул 4-чү жолду ала алсаң, демек сенин адамдык насил турагың бийиктикке барганы, чында биле улуу Кудай сыйлап сени салганы. Жаннатта жаның болгонуң, жаннатта гүлдү көргөндө ооз ачылып, нур төгүп, сенин сыйды толук алып койгонуң. Уккунуң адам балдары, улуулуктун салмагы 4-чү жолдо жаралган, демек мындай адам улуу жолго бара алган. Түбөлүк анда калганың, мына ушул адамдар түбөлүк жолдо калган деп айтыла турчу салтанат ардактап Кудай бара алчу улуулукта, улуу жолдун бийиктигин алган адам ушул деп анан айтылат. Келечек жолдун турагы кемчиликсиз жолдор бар, ал улуу Кудай сурагы. 5-чи жолду айталык. Берекесин төгүлткөн жер бетинде өз нурларын көрүнткөн улуулуктун жолу бар. Ал улуу Кудай жолу ал. Урмат менен ушул жолду көрүп ал. Көлөкөсү бийикте. Ал адамдын уюткусу тирүүлүктө бирге болчу сүйүнтө. Сөзү бирге болчулар
улуу жолдо Кудайдын сөзүн айтып жерде койчулар 5-чи жолдо барат дейт. 5-чи жолду ала алган ал түбөлүккө Кудай менен бирге болуп калат дейт. Кудай сөзүн айталган улуулукту жер бетинде чайкалган сапарын сүрөп адамзат улуу жолду каталган адамдарга баш берип улуулукка баса алган. 5-чи жол турагы берекелүү сурагы. Ушул жолду алгандар демек эң бийикте чырагы. Ал адамдын бийиктиги, салтанаты, ыраңы. Пайгамбарлар жолу ушул. Кең манасты, манастын жолунда улуулуктун берекелүү угуту. Урмат менен караган 5-чи жолду сураган адамдарга саламым салам кайрадан. Манастын айткан сөз жадыңда калсын түбөлүк, жардамын кылат жараткан. Мына мында турган Акылбек жана Эгнар алар өттү бүгүн күбөлүк. Рахмат өмүрбү бар бол. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү айтылган ырсаптары ааламдан келген каттар деген байланыш менен айтылды. Бул байланыштарды өмүрбүн өзүнүн айтуусу боюнча манасата түздөн түз диline салып берет экен. Эми бул жерде айтылган нерселердин көпчүлүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр өзүңүздөр талдап, талкуулап, көкөрөңөргө салып, аңдап себебинде бул жерде бир терең ойлор айтылды. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, кийинки берүүдө муну талкуулаганга, чечмелегенге биз даярбыз. Өткөрүп ишендеген доорлорду байыркы чындык бүгүн жомок болду. Арыбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар.